Өнүгүү Прогресс саясий партиясы Алай районунун Кеңжылга айылына жол салып берди. Мал чарбачылыгы менен алектенип келген бул аймактын жашоочулары той жыйноо мезгилинде жол азабын тартышкан. Чөп орунду жер айылдан бир топ алыс болгону аз келгенсип, ал жердеги жолдун тардыгы элдин жашоосун татаалдаштырып келген. Ошондуктан Өнүгүү партиясы айылдан чөп орунду жерге карай унаа жүрүүчү жол салып, жарандарды кубандырды. Той ташып эмес, бул жактан жайлоого чыгышат. Жол жабылып калганда эми араң жайлоого эм атчан зорго. Кээ бир учурларда атам өтөлүп алган тегеренип калганда элчи. Тегеренип бул жол ушу күзгө мал гана кичине ат басырганга ыңгайлашып калган да. Азыр жакшы. Азыр эми барганда кандай тегеренип калганда бир жок дегенде бир саат алыс болуп калат. Дээрлик 30 жыл мурун бул аймакка азын оолак жол салынган. Бирок ар кандай табигый кырсыктардын негизинде андан эч кандай из калган эмес. Жолду оңдогонго бийликтин күчү жетпегенин айткан айыл тургундары Өнүгүү партиясынын техникалары жар болуп калган жерди жолго айландырды дешет. Бул жерге алдын эч ким аракет кылган эмес. Союз малында жол түшкөн эле, машина түшүп, кадимкиден машина түшүп жүргөн. Одан кийин мына жерден сел түшүп, мына жылгадан. Одан кийин элдин менен күчү жеткен эмес да. Одан кийин бийлик аракет кылган жок. Эми таш ушул мына түп-түз эле да. Мына жерден бир ат зор көтөт эле. Түп-түз болуп. Мына ушул мына түз эле. Чөп орунду жерден дээрлик 200 үй бүлө той чыйнаса дагы 100гө чукулу жайлоого чыгышат. Ошондуктан узак убакыттар бою жол азабын тартып келген эл Өнүгүү партиясына ыраазы экендигин айтышат. Мамлекеттин бюджеттин тартсыздыгынан ушу жолдор каралбай келген да. Мына ошо элдердин суроо талабы боюнча Өнүгүү партиясы ушундай колдоп берип, ушу жолдорду элдин көйгөйүн чечип берди. Элдин атынан ушу ыраазычылык Өнүгүү партиясына дагы көптөгөн жардамдар күтүшөт. Айыл жергесиндеги элдин жашоо турмушун оңдоону негизги максат кылган өнүгүүчүлөр жол көйгөйү жалпы өлкө үчүн маанилүү маселелердин бири экендигин билдиришет. Ошондуктан жергиликтүү бийлик менен бирдикте карапайым калктын көйгөйүн чечүү аракетинде. 250 метрди жерибиз таш жол эле, аны тазалады. Общий 9 метрде жолубуз тазаланып, жолу элдерге жардам болду да, ошол жерди тазалап берди. Биздин Горул айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаттарынын жардамы менен, өкмөтүбүздүн жардамы менен, ушул жогорку кеңештин Өнүгүү партиясынын депутаттарынын жардамы менен элибиздин муктаж иштерин аткарып бергенге аракет кылып атабыз. Өнүгүү партиясы бул жолдон башка дагы бузулуу алдына турган 2 жолду оңдоп ташын тазалап берди. Жалпы жонунан 3 километрге жакын жолду оңдоодон өткөргөн аталган партия мал чарбачылыгынын мекени болгон Алай районунун элине колдоо көрсөттү. Анткени айыл жергесин өнүктүрүү жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө түрткү болоору талашсыз.